Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз элинде бүгүн жаңылануу, өлкөдө зарыл болгон реформаларды ишке ашыруунун алгачкы кадамы жасалып аягына чыгуу этабына келип калды. Бирок маселе реформа жүргүзүүгө киришкен Жапаров-Ташиев тандеминде болуп аткан жоктугун түшүнүп турсаңыз керек. Маселенин баары бул лидерлерге болушунча бутто сууда жатат. Интернетке кирсеңиз эле биринчи беттерде атайын төлөнгөн реклама түрүндөгү каралоочу материалдарды көрө аласыз. WhatsApp'та деле ошол, Telegram'da деле ушул көрүнүш. Мынчалык жан күйдүрүп Жапаров менен Ташиевди каралоо кимге зарыл болуп атыптыр деп ойлосоңуз керек. Элдин баары эле Жапаровду колдоп турсак, жумушка киришкенине 2 жума болбой атып, миллиарддарды казынага төктүрүп баштаган болсо, бул эки лидерге акыл эстүү адам каршы чыкпашы керек эле го деп ойлоп отурган болушуңуз да мүмкүн. Бирок чындык ушундай болуп турат. Бүгүн Жапаров менен Ташиевге бүтүндөй бир чоң күч, акчалуу чоң компания каршы иш алып барууда. Маалымат согушу болуп көрбөгөндөй катуу шартта жүрүп жатат. Демек, кызыктар тараптардын тынчы кетип, уйкусу качып, күйүп-пышып жатканы талассыз. Эсиңизде болсо, каршы чыгып жаткандардын биринчи шылтоосу Жапаровдун премьер-министр болуп шайланышынын мыйзамсыз, легитимсиз деп айтып жүргөнү болду. Алар өздөрүнчө бирин убактылуу президент кылып шайлап, бири ички иштер министрлигине башчы болуп алып, дагы бири УКМКга жетекчи болуп алышканын да көрдүк. Биригип алышып Бабановду премьер-министр кылабыз деп дагы жүрүштү. Анан эле бул планы ишке ашпай калганын көрүп, тезинен план Бга өтүштү. Бул жолку шылтоосу жаштар келсин деген өттү. Жаштардан премьер-министр кылабыз, биз макулдаштык деп, кишинин күлкүсү келе турган кылыктарды жасап, Тилек Токтогазиевди талапкер кылып көрсөтүштү. Ал болуп, бул болуп отуруп, ортодо эл кайра чогулуп отуруп, баары бир Жапаров премьер-министр да, президенттин милдетин убактылуу аткаруучу да болду. Ал ортодо эсиңизде болсо, Садыр Нуркожоевичтен мамлекеттик күзөт кызматкерлерин да алып коюп, өмүрүн түздөн-түз коркунучка байлашты. Жан сакчыларын неге алып коюшту эле? Логикага салып карасаңыз, жан сакчыны алуу бул Жапаровдун жанын алууга болгон аракеттин биринчи кадамы болгон эмне. Кыскасы, бийлик талаштын артынан бул жолу кимдин ким экенин дагы бир ирет көрдүк да. Каралоо иштерин алгач саясатчылар ачыктан ачык жасашкан жок. Алгач социалдык тармактардагы фейктерине команда берип, болушунча шылдыңдап, Жапаров менен Ташиевдин ар бир жасап аткан ишине тетири баа берүү милдетин жүктөштү. Шайтандай болгон фейктер зомби сыяктуу кожоюнунун буйругун аткарып киришти. Кийими мынча сом экен, калпагы мынча сом экен, тигини неге камабайт, муну неге мынтет деп ишке киришкенине 3 күн болбой атып, Жапаров менен Ташиевди туш тараптан жүгүндүкорлор чабуулга алышты. Бирок мындан да оор күндөрдү баштан өткөргөн бул эки лидер үчүн сасык саясаттын бул оюндары таасир бере алган жок. Алар өз жумуштарын так аткаруу менен алек болуп жүрүштү жана бүгүн дагы ошондой. Буга чейинки бийликтегилер 30 жылда кыла албаган жумуштар бүгүн 3 күндө эле аткарылып баштаганын көрүү үчүн көзайнектин деле кереги жок. Ашыкча сабаттуу болуп көрүнүштүн да кажети жок болуп турбайбы? Каралап жаткандар деле кыргызстандыктар. Алар деле бүгүн курсагым тойсо, эртең дагы бир Кудайдын айтканы болот да деп эле жүргөн мекендештерибиз болсо керек. Алар деле дасторконго отурганда бисмилла деп чай ичип, алакан ачып Кудайдан бата тилеген эле ыймандуулардан болсо керек. Алардын кожоюндарыго белгилүү деңизчи. Саар бирди сүйлөп түштөн кийин ал сөзүн мен айткан жокмун деп танып, такыр мойнуна эч нерсени алып көрбөгөн адамдар экенин турмуш өзү көп ирет далилдебедиби? Бул кишилердин Кудай жөнүндө сүйлөп, ыйман жөнүндө сүйлөп жатканын көрүп, кадимкидей эки жүздүү экенине элдин көпчүлүк бөлүгү бүгүн ынанып турганы чындыкта. Андыктан кыйын болсок жакында өтүүчү президенттик шайлоого эч кимди каралабай эле катышсак болбойбу? Эл өзү баа берип, добушун берип тандап алат го. Же өзүбүзгө ишенбеген үчүн ушундай кылып атабызбы? Түшүнүксүз. Ал эми берки партиялык системаны коргоп калышыбыз керек. Партия керемет, партия сонун, партия деп безилеп аткандарга
Кыргыз элине жакшылык каалабагандардын саясаты экени ар бир акыл эстүү кыргызстандыкка түшүнүктүү болуп турат. Андыктан келиңиз мекендешим. Ушактар менен каралоолорго ээрчип, бир уч саясатчылардын колуна оюнчук болуп бербеңиз. Бүгүн чындык бир гана чыныгы мекенчилдердин жүрөгүндө экенин баамдаңыз жана баалап алыңыз.